29 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Депутат Асланбек Малиев Германиядагы элчиликти жана мекеме жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин ишин текшерүүгө чакырды. Ал бул тууралуу жогорку кеңештин 29 январдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында элчиликте германиялыктарга виза берүүдө паракорлук болушу ыктымал. Элчиликтин кызматкерлери балким элчи баш болуп коррупцияга киришип жатат. 15 ноябрда Германиянын жараны визага кайрылат. Бирок негедир визасын бербейт. Кайрадан айласыз 15 январда экинчи жолу акча төлөп жатат. Бул деген опузалап акча талап кылуу, деди ал. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги жана элчи Өмүрбек Текебаев бул айыптоолор боюнча азырынча жооп бере элек. Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп 2022 жылдын февралынан бери иштеп келет. Бишкекте таштанды ыргыткан челектен жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Бул тууралуу Ленин районунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 28 январда милицияга мектеп окуучулары наристени Интергелпо көчөсүндөгү таштанды ыргыткан челектен таап алышканын кабарлаган. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, баланын ата-энесин аныктоо иштери жүрүүдө. Клоптун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2010 жылдан 2024 жылга чейин 1000ден ашык наристеден ата-энеси баш тартып же көчөгө ташталган. Ымыркайлар ажатканадан, таштанды челектен же тала түздөн табылган. Анын ичинен кеминде 44 бала чарчап калган. Ал эми балдарын таштаган аялдар мындай аракетин күйөөсүнүн жоктугу же ата-энесинен корккону менен түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 29 январдагы жыйынында Ата журт Кыргызстан фракциясынын жаңы депутаты Пархат Түлөндүбаев ант берди. Ал буга чейин Ош шаарына мэр болуп дайындалган Жеңишбек Токторбаевдин ордуна келди. Түлөндүбаев 4-үнчү жана алгачкы чакырылыштагы жогорку кеңештин да депутаты болгон. Алгач Ак Жол партиясынын курамында болсо, кийин Республика Ата журт партиясына өткөн. Түлөндүбаев коомчулукка Апрель телеканалынын репортажынан кийин белгилүү болгон. Анда депутат киминде туура эмес ырдаган. Бул окуядан соң ал сынга кабылган. Кийинчерээк элден кечирим сурап, киминде билбөө кыргызстандык үчүн, айрыкча депутат үчүн жооп берилгис нерсе экенин айткан. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арызын четке какты. Апрель басылмасынын маалыматына ылайык, Султанбеков отурумда соттун ачык өтүшү бийликке пайдалуу болмок, бирок алар чындыкты айтуудан коркуп жатышат деп билдирди. Мунун баары мыйзамсыздык, бир сүйлөмдө 5 ката, бир барак кагаздан 20-дан 40-ка чейин ката табам. Мен аларга каталар жөнүндө айтсам, каталарды оңдоого укугуң жок деп жооп беришет, деп нааразы болду саясатчы. Буга чейин Султанбековдун тарапташтары анын ал 75 күндөн бери ачкачылык кармап, өтө оор абалда экенин билдиришкен. Андан мурда саясатчы милиция бөлүмүндө эс үчүн жоготуп жыгылган. Бул Кыргызстан тарыхындагы эң узакка созулган ачкачылык, анын ден соолугуна олуттуу залакасын тийгизди. Дарыгерлер бир нече жолу тез арада ооруканага жаткыруу керектигин белгилешкен, бирок абал өзгөрүүсүз бойдон калууда, деп жазылган алар жарыялаган билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматы саясатчынын абалы канааттандыраарлык, деп ал абакта дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтууда. Султанбеков, Карамушкина жана Түрксевер былтыр ноябрда шайлоочулардын добушун сатып алуу айыбы менен кармалган. 16 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту өспүрүмдүн акча опузалаган милиция кызматкерин 500 000 сом айыпка жыкты. Соттун басма сөз кызматынан ал кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылганын билдиришти. Айып катары төлөнгөн сумма мамлекеттин кирешесине кошулат. Сот ошондой эле милиция кызматкерин жабырлануучуга моралдык зыян катары 50 000 сом жана материалдык чыгым катары 340 300 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок сот укук коргоо кызматкерин коркунучта калтыруу беренеси боюнча актады. Ага коркутуп акча опузалагандан кийин эс үчүн жоготкон өспүрүмдү таштап кеткен деген айып тагылган. Өкүмдө милиция кызматкеринин аракетинде кылмыштын курамы болбогону жазылган.
Соттон өспүрүмдүн өкүлдөрү чечим менен макул болбой шаардык сотко апелляциялык арыз бергенин кошумчалашты. Кактус медиа басылмасынын маалыматына ылайык, сот ошондой эле айыпталуучунун үй камагы түрүндөгү бөгөт чарасын да жокко чыгарды. Ал арада жабырлануучунун өкүлдөрү журналисттерге сот окуя болгон жерде өспүрүмдүн эс учун жоготконун эске албаганын билдиришти. Алардын айтымында милиция кызматкери аны жерде жаткан абалда таштап кеткен. Өкүмдө айыпталуучу белгилүү бир убакыттан кийин кайра жумушуна кайтып келе алабы, албасы жазылган эмес. Өкүмдү жабырлануучунун абалын эске албастан эле чыгарышкан. Өспүрүм инсульт болгондон кийин дагы деле толук кандуу жашоого кайта элек деп билдиришти алар. 2024-жылы июлда башкы прокуратура ИИМдин күзөт бөлүмүнүн кызматкери 16 жаштагы өспүрүмдөн коомдук жайда электрондук тамеки чеккени үчүн 1000 сом опузалап алганын билдирген. Көзөмөл органдын маалыматына ылайык, кысым көрсөтүлгөндүктөн өспүрүм эс учун жоготуп ооруканага жеткирилген. Ал геморрагиялык инсульт диагнозу менен оор абалда интенсивдүү терапия бөлүмүнө жаткырылган. Милиция кызматкери болсо акчаны алган соң өспүрүмдү коркунучта калтырып кетип калган. Прокуратура ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коркунучта калтыруу беренелери менен кылмыш ишин козгогон.